саламатсыздарбы? Бүгүнкү биздин лекциябыздын темасы кинонун декорациясы. Декорацияга жараша мизансценени жайгаштыруу деген темада болуп өтөт. Бул кинодо декорация деген эң бир негизги бөлүктөрүнүн биринен турат. Себеби ошол декорациянын жасоо шарттары, декорацияны кандайча ойлонуу, ошону киного келтирүү бул абдан көп жумуш талап кылат да. Өтөнчө бул режиссердун оюнда болуш керек. Бул негизи режиссердук ойдун художник менен иштөө шарттары ишке ашырылат. Бул декорация деген бул өзүнчө курулуш, өзүнчө бөлмөлөрдү куруу, ошол драматургиянын шартына жараша, драматургияда кандай окуя болуп атса, ал окуя кайсы убакта, кайсы мезгилде, ошого жараша декорацияны тандоо керек да. Бирок биз жанагы режиссер жөнүндө айтып кетпедим өткөн лекцияда. Негизи режиссер деген өзү архитектор болуш керек. Режиссер деген бүт мунугу чыгарма тарабынан бардыгын түшүнүгү болуш керек да. Бөтөнчө декорацияны салууда режиссердун архитектурадагы түшүнүгү өтө чоң болуш керек. Себеби бул декорацияны тургузууда ошол режиссер чыгармачы топко, ошол жанагы художникке, оператор менен акылдашып, бөтөнчө декорациянын жумушун художник аткарат. Ошого туура түшүндүрүп, ошол драматургияга шартына жараша, ошонун маанисине жараша, ошол кайсы эпохада болуп атса, кайсы мезгилде болуп атса, мисалы үчүн тарых декорациялары болот, өткөн мисалы үчүн совет заманындагы декорациялар болушу мүмкүн, кабинеттер, ар кандай залдар, ошого ылайыктуу кылып туруп, эгерде шартына ошол мезгилге окшоштуруп, ошол мезгилдеги болгон буюмдарды, ошол мезгилде болгон айлана чөйрөнү келтирбесек, анда ал фильмдин өзүнүн эмесин, драматургиялык тапшырмасын аткара албай калган болот да. Ошондуктан муну декорацияны түзөрдө абдан отуруп алып художник менен оператор да кошулуп туруп, ошол жерде жакшылап чийип, ошонун мезгилин келтириш керек, ошонун ичине буюмдарды келтириш керек, ошонун ичинде турган ар кандай, даже тетиги айнек пардасынан баштап бардыгын тең ошол мезгилге алып келиш керек да. Анан бөтөнчө кыйынчылыктарды туудурган бул өзү тарыхый декорациялар болуп саналат. Мисалы үчүн, ошол биздин революцияга чейинки мезгилди алсак, биздин кыргыздарда кандай декорация болгон? Биздин ошондо кандай үйлөр курулган, ошондо кандай көчөлөр болгон, ошондо кандай көчөдө кандай транспорт жүргөн, ошонун баарын тең келтирбесек, анда биз көрүүчүгө ошол заманбап кандайдыр ошол нерсени жеткире албай калабыз да. Ошону жеткириш үчүн ошол декорацияны жакшылап туруп ойлонуш керек. Ошонун курардын астында абдан көп материалдар карап чыгыш керек. Ошол кезде архивдеги сүрөттөрдү караш керек. Сүрөттөрдөн эмнени көрүүгө болот? Ошол кезде декорациянын түзүлүшүн, ошол декорациянын кандай элементтери болгон, ошол жерде айнек терезеси, ошонун жанагы архитектуранын сыртындагы көрүнүшү, кандай материал менен салынган, ошонун баарын так келтириш керек да. Ошон үчүн декорацияны тургузардын алдында абдан изилдеп, тактап, көбүнчө биз архивдик материалдар менен көбүрөөк байланышыбыз керек да. Себеби ошол мезгилди, ошол убакытты келтире албасак, анда биздин дагы айтып кете турган жерим бар. Биздин көрүүчүлөр бизге ишенбейт. А кинодо мурдагы эле өзүбүздүн лекцияда айтылып кетти. Кино өзү фотография негизинен түзүлгөндөн кийин бул ар бир буюмду, ар бир нерсенин буюмдун фактурасын көрсөтүп коет. Алдай албайсың фотография менен кинону. Ошондуктан ошонун фактурасын, ошол кезде кандай материал болсо, ошонун бүт фактурасын, кейпин, кепсирин баарын келтириш керек да. Ошондуктан бул кинодо өтө кылдаттык менен ошол ар бир нерсенин, ар бир бөлүктүн үстүнөн кылдаттык менен иштеп, ошону таап келтирбесе, анда бул кинодо чындыкка, ошол кездеги турмушка, ошол кезде эпоханы бериш кыйын болуп калат. Ошондуктан декорацияны тургузаарда режиссер биринчиден өзүнүн оюн тактап алыш керек. Ошол декорация менен эмнени көрсөтөйүн деди эле, ошол драматургияга ылайыкпы, ошол драматургиянын кандайдыр бир эмелерин чече алабы, ошонун эмоциясын, ошонун бир настроениесин бере алабы деген нерсени ойлонуп туруп, анан кийин художникке тапшырма бериш керек да. Анан художник ошол жерде ойлонуп, анан декорациянын үстүнө иштей баштайт. А бирок декорация куруунун 3 жолу бар. Биринчи жолу бул болсо режиссер ошол художникке, ошол замандын, ошол мезгилдин, ошол кайсы
этапта болуп аткан драматургияга жараша ошол декорацияны тапшырма берет да, мага момундай кылып жасап бересиң деген ойлорду айтат. Бирок режиссерлордун ар кандай түрлөрү болот. Мисалы үчүн биз айта кетсек, Орустун улуу режиссеру Сергей Михайлович Эйзенштейн деген болгон. Ал киши болсо өзү театрдан келген, театрда көп жылдар бою художник болуп иштеген, бала кезинен баштап театрга кызыгып, анан бул киши болсо өзү ойлоп чыгарган декорациялар менен тарткан да, кинону түшүргөн. Ошол кинолордун бири Орустун улуу падышасы Иван Грозный жөнүндө жасаган фильм жасап болот. Иван Грозный деген фильмди баштаганда ошондо бул киши декорациядан мурда мизансценаны ойлогон. Мизансценаны ойлоп, ошону кагазга түшүрүп, чийип, артисттер кайсы жагынан чыгыш керек, Иван Грозный, анын жана опричниктери, калгандары кандай жүрүш керек, ошонун баарын кагазга чиймелеп, анан художникке түзүп берген да. Анан ошол мизансценанын негизинде ошого жарата уже художниктер иштеп, ошол кишинин оюнда калып декорациялар тургузган да. Ошол кездеги жанагы падышанын опечевальный деп коет. Ошонун жанагы жашаган жери, иштеген жери, ошонун баарын, ошол кездин эпохасын, архитектурасын, ичиндеги жана интерьерлерин баарын тең келтириш керек болчу да. Жалаң эле анын формасын келтирбей, ошонун фактурасын таап, кандай материал менен штукатураланган или ошондой нерселерди, детальдарын, ошол кездеги буюмдарын, падыша кандай буюмдар менен колдонулган, кандай кийинген, кандай келбети кандай болуш керек, ошонун баарын тең художник жумушу да. Ошол экөө режиссер ошо художникке баардыгын эскизин, өзүнүн оюн художникке түшүндүрүш керек да. Анан художник ошол режиссер чийип берген эскизди алып туруп, ошонун негизинде анан кийин ойлонуп, анан ошол жанагы мен айтып кеткен тарыхый сүрөттөрдөн пайдаланат. Ошондон да таянып карап, ошол кездеги тарткан художниктердин сүрөтүнөн да пайдаланат. Бул жерде абдан көп материал керек да. Себеби ошол жерден тарыхый бир ката кетип калса эле болду, эл ишенбей калат. Көрүп аткан көрүүчү ага ишенбейт. Ошо ишендириш үчүн, ошону эпоханы, ошол моментти өзүнөн өзүн келтирип көрсөтүш үчүн көрдүңүздөр канча көп жумуш жасалат. Андан башка мизансценаны режиссер түзгөндөн кийин ошого жараша художник декорацияны тургузуп берет. Ошонун оюндай кайсы жагынан актер кирип, кайсы жагынан чыгыш керек, кайсы группа каяктан келет, ошонун баарын тең иреттеп, анан ошолор кенен жүрүп, кенен ойной тургандай кылып туруп бир бөлмө куруп берет да. А бөлмөнүн ичинде, бөлмөнүн курардын астында оператор менен акылдашат. Себеби кинооператор деген ошол бөлмөнүн ичиндеги ар бир сценаны, ар бир эпизодду, ар бир эмени кадрга түшүрүш керек да. Режиссер экөө кадрлайт да. Кадр деген ошону бир рамканын ичине алып туруп, киномизансцена түшүш керек. Ошо кичинекей кадрдын ичинде жалпы план, орто план, анан толук план деп коет да. Ошого жараша булар тиги техниканын жардамы менен, оптиканын жардамы менен бир сере карап чыгыш керек. Карагандан кийин ошого жараша масштаб деп коет. Ошону алыстатып, жакындатып, көлөмүн ар жактагы экинчи пландагы буюмдарын жасаш үчүн ошол камера менен карап, анан кийин тактагандан кийин декорация салынат. Декорация салынып бүткөндөн кийин, ал жалаң эле камера эмес, ошол жарыкты кайдан бериш керек, кайсы жагынан кандай жарык бериш керек, оператор баарын карап чыгыш керек. Ошонун баары такталгандан кийин, ошонун баарын иреттеп, үчөө сүйлөшкөндөн кийин анан декорация курулат. Декорацияны кургандан кийин, анын ичинде уже ар кандай мизансценалар деп коет, жана биздин актерлор ошол декорациянын ичинде ошол мезгилди көрсөтүп, ошол костюм менен, ошол буюмдар менен биздин көзүбүзгө ишене тургандай кылып көрүүчүлөргө ошол мезгилди, ошол кездеги падышанын жашаган шарттарында падышанын өмүрүн, падышанын оюн, падышанын иштеген ишин ишке ашырып бизге ишендириш керек да. Ошондуктан бу жерде декорацияны курууда абдан билгирлик архитектура жагынан. Ошондой эле художник болсо ошонун көлөмүн баардыгын так аткарып, ошо окшоштуруп жасаш керек да. Себеби кичинекей эле ошондон окшошпой тайып калса, көрүүчүлөрдүн ишеничинен биз кетип калабыз дагы, анан айтат, бул болбой калган турбайбы деген ойлор келет. И көрүүчүнүн көңүлү бир аз ишенбештик пайда болуп калат да. Ошондуктан ишендириш үчүн, ошонун баарын тактап бериш үчүн биз ошонун баарын тең жакшылап, тактап, ар бир майда чуйдасына чейин келтирип жасап чыгышыбыз керек да. Ошол декорация деген сөз, бул бөлмө деген сөз. Ошол кинону түшүрө турган бөлмө болобу, же кандайдыр бир чоң
зал болобу ошонун баардыгын тең ошол детализировать этип тактап баардык фактурасы менен жакшы кылып түшүрүп бериш керек да. Экинчи жолу болсо бул эми кинодо көп пайдаланылбай келатат. Негизи кинонун технологиясы боюнча ошол режиссер менен оператор берген тапшырмага жараша художник макетин жасап келиш керек. Ошол эпохага окшоштуруп же болбосо тарых болбосо азыркы заманда деле кандайдыр бир бөлмөсүн жасаганда деле ошонун ичинде буюмдары менен ошонун бүт жанагы кадрга түшө турган бөлүктөрдүн баардыгы тең так өзүнүн эмеси менен өлчөмү менен ошол так жасалыш керек да. Анан ошондуктан бул баягы кинонун эң башталыш кездеринде ошондо макеттер менен анан ошону алып келип тактап анан макеттин ичинде баягы карашып туруп кайсы жердин кайсы жери болсо ал ушу макет убагында эле оңдошуп анан кийин барып туруп каражат жумшап биз экранда көрүп аткан мынакай декорацияны жасаш керек болчу. Бирок буну көбүчөлөрдө колдонушпайт. Азыр кандай үчүнчү түрү болсо азыр даяр декорацияны тандашат. Мисалы үчүн художник менен операторго режиссер өзүнүн оюн түшүндүрөт, драматургия боюнча кандай нерсе болуш керек, кандай бөлмө болуш керек, или бөлмө болобу же болбосо бир кандайдыр бир дворец болобу, сарай деп коебузго, караван сарай деген нерселерчи баягы көпчүлүктү кабыл ала турган приемный залдар жасаганда ошонун баардыгын тең тапшырмасын берет. Ошого жараша художник менен оператор ошондой бир ошол замандын ошол убакыттын бөлмөлөрүн издейт. Кандайдыр бир особняктарын өзүнчө чоң дворецтерин издеп, ошого жараша фактурасын келтирип, баардыгын келтирип таап, анан ошол жерде акыркы эмесинде режиссер келип мизансценаны жүргүзүп баштайт. Актерлор менен ошол жерде мизансцена деген ошол жерде актерлордун кыймылын, ошол жердеги драматургия боюнча оюндарын кандай кылып жүргүзүш керек, ошону кадрды коюп алып туруп, кадрдын ичинде жүргүзүп баштайт да. Анан ошого ылайыктап жанагы үчүнчү вариант, үчүнчү бөлүгү жасалыш керек да. Анан кийин аны жасалгандан кийин жана мен айтып кетпедимби дагы бир жолу. Оператор менен келтирип жанагы оптика деп коет да, ошо объективдер менен ошонун масштабын караш керек. Кайсы жерден кандай ашык нерселерди болсо, ошол жерди художник достройка деп коет. Ошону кайра ордуна бир нерсени кошуп, бир нерсени неметип тургуза коюш керек да. Ошондо гана кинодо декорация өзүн өзү актап, декорациянын ичинде биз карап отурганда кадимки турмуштагыдай, турмуштан эч кандай айырмаламагандай кылып туруп кабыл ала алабыз да. Эгерде ошону жакшылап профессионально түшүнүп жасаса, ал анда адамга да көргүчүгө жаккылыктуу болот да. Мен сиздерге азыр бир декорациянын бир анча-мынча бир схемасын, чиймесин көрсөтүп берейин. Мисалы үчүн декорация деген бөлмө болот дагы, бул өзү ал бөлмө декорация, ал жашай турган бөлмө эмес. Ал ошо киного түшүргөндө ошол биздин көзүбүзгө жашай тургандай болуп көрүнө турган бөлмө болот. А бирок өзү негизинен ал жерде кино тарта турган, шартка ылайык таштырылган убактылуу бир ар кандай стеналардан болушу мүмкүн да. Кадрга түшүп аткан жагы кадимкидей турмуштагыдай, жаратылыштагыдай арт жагында болсо бүт жасалма болот да. Ошонун бөтүрүн силерге көрсөтүп коеюн. Мисалы үчүн биз бир бөлмө жасасак, мындай. Бул жерде эшиги болсо, бул жерде терезеси болсо, эки терезе кылалык. Мунун баардыгы ичин тең, ушунун ичинин баарын тең художник фактуралап, штукатурка мененби, же азыр обои деп коебуз, кагаздар мененби чаптап, ошол ар бир болуп аткан окуяга жараша, ошого так келгендей кылып туруп, мунун ичин жакшынакай кылып туруп жашай турган, биздин мындай экрандан көргөндө адам жашай турган бөлмөдөй болуп көрүнүш керек да. Ошого окшоштуруп, ар бир деталин, ар бир фактурасын кандай буюм коебу, эмне коебу, баардыгын тең ошол мезгилге, эпохага тактап жасаш керек да. Мисалы үчүн мондай зал десек да, бул жерде кандайдыр бир декоративный эмелерди коюп туруп, ошонун баардыгы тең камерамен алганда, мисалы үчүн, же бул жагынан алабы, көрдүңүзбү? Ушундай кадрлар менен тартып туруп, мунун баарын тең так, ошол мезгилге жараша, ошол
турмушка окшоштуруп ошол болуп аткан окуяга биз сене тургандай кылып туруп келтириш керек да. Ошон үчүн бул декорациянын ичинин баарын булар жакшы материалдар менен окшош, штукатурка мененби, кирпич мененби же брусчатка мененби ошонун баарын жакшылап туруп иштеп чыгыш керек да. А бирок мунун артында бүт эле мындай фундустар болот, тиребичтер менен булар тирелип турат стеналары. Бул жактарда болсо үстүнөн жарык бере турган приборлорду коюшат, ар кандай бул жагынан да, бул жагынан да. Анан бул жарыктар ушинтип биздин эмени көрсөтүп туруш керек. Ичин жарык берип, бул оператордун жумушу. Кеч болобу, түн болобу, күндүзгү убакыт болобу ошого жараша жарыктын күчү менен ушул жерде бүт бизге режиссер мизансценаны жасайт, оператор болсо кадр калып, ар бир кадр менен ошо мизансценаны кадр менен түзүп бериш керек. Толук план, алыс план, орто пландар менен. Же болбосо камераны, мисалы үчүн бул стенасын, бул жерде, бул декорацияда бир жакшы мүмкүнчүлүк бар. Тартууга ылайыктанса, муну стенаны алып таштаса болот, бул жылып кетет. Бул мындай кылып туруп, бияка жылдырып койсо болот да, бул жерге рельс тележка коюшабы, мисалы үчүн. Анан камера менен ары бери жылып жиберет да. Ошонусу менен ылайыктуу жана биз жашап аткан бөлмөдөн айырмасы бул тарта турган, ошол драманы түшүрө турган, окуяны түшүрө турган нерсеге ылайыктап жасалган жасалма бөлмө деп койсок болот да. Бул жерде ары бери жылып, бул жерде бир канча адам мунун тегерегинде карап туруп, ушул жерде звугун жасашат, жарыгын беришет. Мына жерде бир канча адам жүрөт, бу жерде эки эле актер ойноп жүрүшү мүмкүн да. Мына бөлмөнүн ичинде эки эле актер жылып жүрүшү мүмкүн да. Ошондуктан бул декорация деген ошол тарта турган топко жараша, ошолордун өздөрүнүн ыңгайлуу ар кандай шарттарда, ар кандай режимди берип, түн, күн, кечтер жасаганга ылайыктуу болуш керек да. И тегергенде бүт техника болот. То есть павильон деген бир чоң мындай бир бөлмөнүн ичинде болот, атайын тургузулган. И ошонун ичинде момундай декорацияны салып, мунун үстүндөн да приборлор илинип турат. Себеби ошо жарык менен ар бир портретти оператор ошол драматургияга жараша, ошонун характерине жараша ар кандай жарык менен ошону ишенимдүү кылып, көрүүчүгө ошонун психологиялык жактан, эмоционалдык жактан ошонун шартын, актердун оюнун көрсөтүшүгө оператордун чоң кызматы бар да. Анан ушул декорациялардын ар кандай түрлөрү болот. Мисалы үчүн биз Төлөмөш Акеев менен жанагы Ак Элбирстин тукуму деген кинону тартканда, ал жерде мизансценаны жасаш үчүн, мисалы үчүн мен силерге айта кетейин, Мундузбайдын үйү деп коелук ошол жерде атайын жасалган кинодо биздин эле бул жерлерден жасалган декорация сыяктуу, бирок накай үйдөн жасалып, анын дагы съемкага түшүргөнгө ылайыктуу кылып тургузулган да. Мисалы үчүн бир үй, Мундузбайдын үйү болгондо биринчи үй, ошо экинчи үйдү жабыштырып салатындай кылчу. Мына жерде босогого, арка сыяктуу босого жасалат. Анан бул үйдүн ар бир жеринен прибор койгонго туурдуктан, үзүктөрдөн мисалы үчүн ачык жасап коюшат. Анан бул жерде мисалы үчүн төөдө кишилер отуратындай болуп, бул жакта да бир киши, бул жакта да бир киши. Анан ушул мизансценаны мисалы үчүн могу жерден камера менен бул жактан кирип келсе болот. Жерге рельс койсо болот. Анан камера менен, кинокамера менен жерин жылып келип тартса болот. Мындай алып туруп, анан кийин акырын жакындаган сайын могу жерге чейин келиши мүмкүн да, ушундай пландарга чейин алат. Анан кийин ар бир которгондо кадр которулуп турат. Жалпы план, орто план, сүйлөп атса, мисалы үчүн камераны бул жактан коюп алып туруп, кайрадан биз толук план менен тартсак болот. Ошого ылайыктуу болуш керек да декорация. Ошон үчүн мына эки үйдү бириктиргенде бул кенен көлөмдүү болот дагы, хандын үйүнө окшоштуруп жасалат да. Андан башка дагы бир декорациялар бар. Мисалы үчүн ошол жерде дагы бир, бул мен Мундузбайдын үйү деп койдук муну. Мундузбай деген хандын үйү. Ал эми ошол эпизоддо эле мисалы үчүн Сайкал эненин үйү бар. Бул киши дарыгер. Сайкал эне деп коелу. Эненин үйү. Бул өзү бул сценаны болсо Кегети Капчыгайында Шамшы деген
ашууга жакын тартылды. Бул жагында тоолор, ошол жерде бир момда үй салынды атайын. Буну Макаров деген бир жакшы художникибиз бар болчу, ошол тургузду да. Бул жерде мамалар менен, анан тиги биздин Сайкал апанын отурган жери тегерегенде баягы бул эмелер аңчылар да булар негизи аң улоогон адамдар да. Куш салып аң улоогон кишилер тоодо ушундай ар кайсы жерде ушул тегерегинде ар кандай үйлөрдө, боз үйлөрдө, алачыктарда жайгалышат. Өзүнчө бир айыл болот да. Анан бул дагы бул өзүнчө бул натурада, сыртта, тышта, жаратылыштын фонунда жасалган декорация болуп эсептелет да. Бул Сайкал эненин үйүн ала келсек, мисалы үчүн жанагы Агыл Берстеч, бул жерде мына тоонун тегерегинде момду болуп туруп Сайкал эненин негизги үйү могу жерде курулат. Бул жерде Макаров Сандра деген биздин абдан жакшы кыргыз фильмдин белгилүү художниги бар болчу, ошол киши салган. Могу жерде теребештер менен, мам менен өзүнчө үй болот да. Бул жерде Сайкал апа болсо казанда бир кандайдыр бир дарылар жасап, адамдарды дарылайт. Анан ошол жерге айылдын баары акыл сураганда, кыйынчылык болгондо ушул кишинин үйүнө келип турат да. Бирок өздөрү мунун тегерегинде булар бүт аңчылар болгондон ушундай өздөрү жайгашкан да. Анан булар улам-улам кирип чыгып, бул киши менен байланышып турушат. Мындай нерсени тартканда Сандра могу жерге бир өзүнчө бир бөлмө салды, чоң кылып туруп ошондой бир 20-30 киши бата турган, келип ошол киши менен сүйлөшө турган жайын жасап, анан биздин жарык бере турган жерлерге да мындай бир ылайыктуу нерселер жасады да. Жарык менен булардын ичинде отурган кишилерге жарык бериш керек да. Ошол жарык берүүгө атайын ылайыкталган эме деп коет, бөлүкчөлөр жасап, ошол жактан жарык приборлору коюлуп, кадрда көрүнбөгөндөй кылып туруп, анан турмуштагыдай кылып туруп, ошонун ичинде болуп аткан окуяны көрсөтүш керек да. Бул Агыл Берстин экинчи декорациясы деп койсок болот. Анан мисалы үчүн биз Сайкал эненин үй жөнүндө айттык. Эми дагы бир калган бир эмелерин кошуп кетейин. Ошондой эле биз дагы бир бул эми силерге мындай бөлүп айтып атам. Ошонун дагы бир түрү биз Мундузбайдын айылын тарттык. Бул Акмузда, Актала, то есть Атбашы районунда болду да. Ал жерде момда бир жакшы мындай үйлөргө ылайык бир көп үй, айыл жайгаша турган жер табылып, ошонун тегерегинде тоо да бар экен, карагай да бар экен мындай. Ушундай жерде жакшы. Ошол жерде 100 үй тигилди момда. Мундузбайдын айылы деп. Тегерете мындай тигилип, и ортосунда байдын үйү болот да, Мундузбай хандын үйү болот да. Анан бул жерге коноктор келет, Тажикстандан, перситтер, жана илгерки улуу жибек жолу мененчи. Ошол сценада бул жерде дагы ушул жерде көп нерселер болду. Бул жалаңан айыл болбосо, бул жерге ойроттордон келип катылат бул үйгө, бул айылга эми келишип туруп берге ойротторду билесиңер да. Ойрот ошол заманда ойроттор келип кыргыздарга такай орусча айтканда налет жасап турган, келишип ошол жерге ошолор келгенде бул жерде дагы үйлөрдүн дагы макеттери жасалды, анча-мынча 2-3 үйдү күйгүзүп, ошол жерде жана сайыш, ар кандай эмелер бар, мизансцена бар тургузулду да. Мына макеттин бир эң мындай кыскача айтканда биздин шарттагы бир түрү да. Анан дагы бир нерсени айта кетсем, биздин дагы белгилүү режиссерибиз бар, Болот Шамшиев, Болот Төлөнович. А кишинин киносун Караш деген киносун баарыңар көргөндүрсүңөр. Ошо кетсе дагы кинонун неме ошол заманга келтирип, бул эми баягы революциянын астында падышанын убагында болгон окуя. Ошол жерде жанагы байдын айылын жасаганда, ал жерде ал жер жалаңан боз эмес, үйлөрдү тургузууга туура келген буларчы. Мондай жыгачтан, анан немелер менен салынган үйлөрдөн биягын баары тең штукатурка менен эметилген, биягында боз үй тигилген, бу жерде бак дарак турат, ушундай бир анан короосу бар. Ушундай байдын үйү жасалат да. Бул дагы бир өзүнчө бир художниктин ою менен, ошол режиссердун өзүнүн ою менен, режиссердун ойлогон оюн ишке ашыруу үчүн художник ошол заманга ылайыктап, бул жерге бир ошо байдын Жараспай деген бай болгон. Ошонун үйүн тургузду, биягына боз үйүн, анан бу жерде өзүнүн тегерегиндеги ошол кишинин кызматын аткарган кишилердин дагы үйлөрү турат да. Ушундай нерселер салынды.
Анан Бактыгулдун үйүн болсо жанагы Кызыл тоонун арасында өзүнчө бир ошо Бактыгулдун өзүнүн социалдык абалына жараша ага да өзүнчө бир үйлөр курулду. Ушундай нерселер менен кино ошол заманды көрсөтөт, ар бир декорация менен, ар бир ошол буюмдары менен, кийимдери менен, ошонун фактурасы менен ошол заманга ылайыктуу кылып туруп баарын жасаш керек да. Себеби мунун максаты ошол драматургияда болуп аткан окуяны чындыкка айландырып, ошону биз ишене тургандай кылып, ошол заманда жүргөндөй кылып көрсөтүш керек да. Ошон үчүн момундай бөлмөлөр, декорациялар кинодо көбүрөөк колдонулат. Ар дайым ушу менен ушундай нерселер менен биз ошол заманды, ошол убакытты көрсөтө алабыз. Себеби андай азыр үйлөр жок. Ошол үйлөрдү көрсөтүш үчүн кинодо ушундай шарттарга биз кайрылып калабыз.